Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен кайрадан видео сабагыбызда кездешип турабыз. Бүгүн кыргыз тили сабагынан жаңы тема. Иш кагаздары. Келиңиздер, бүгүн иш кагаздары тууралуу сиздер менен сөз кылсак. Иш кагаздары билесиздер, негизинен эки топко бөлүп карайбыз. Өздүк иш кагаздары же болбосо расмий эмес иш кагаздары, анан расмий иш кагаздары деп. Өздүк иш кагаздары. Өздүк иш кагаздары жарандардын өздөрү тарабынан даярдалып, жарандар менен жарандар ортосундагы же жарандар менен мекеме, уюмдардын ортосундагы ар түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Ушул өзгөчөлүктөрү менен иш кагаздарынын башка түрлөрүнөн айырмаланып турат. Мисалга алып көрөлү, арыз. Арыз жеке адамдын же топтошкон адамдардын тиешелүү кызмат адамдарына жазуу, кээде озеки да болушу мүмкүн, түрүндө расмий билдирүүсү. Арызды колу менен же A4 форматындагы кагазга жазып берүүгө болот. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет. Арыз, сунуш, өтүнүч, арыздануу, даттануу мазмунунда болушу мүмкүн. Арыздын төмөнкү түрлөрү кеңири жайылган. Мисалга алсак, сураныч арызы, эсеп-кысап арызы, доо арызы. Келиңиздер, урматтуу студенттер, биз атайын бул жерде арыз жазуунун үлгүсүн көрсөтүп өткөнбүз. Карап көрсөңүздөр болот. Бул жерде сөзсүз түрдө кимге кайрылтабыз жана ким тарабынан кайрылгандыгы тууралуу маалымат жана арыздын мазмуну ошол күнкү колу, анан аты жөнү жазылат. Өмүр баян. Өмүр баян кимдир бирөө өзүнүн өмүр жолун баяндап жазышы. Өмүр баянда адамдын эмгек жана коомдук ишмердүүлүгүнө байланыштуу негизги фактылар камтылат. Бул иш кагазы кадр тандоодо көп суралат. Өмүр баяндын маалым даректери. Биринчи, иш кагазынын аталышы. Экинчи, текст. Аты жөнү, туулган жылы, айы, күнү, ата энеси, бир туугандары жөнүндө кыскача маалымат, билими, адистиги, иштеген жерлери, акыркы иштеген жери, сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, үй бүлөлүк абалы, үйүнүн дареги. Үчүнчү, күнү, андан кийин колу, аты жөнү. Акыркы кездерде жумушка орношууда көпчүлүк мекеме менен уюмдарда таржымалдын, мындайча айтканда резюменин, кыскача баяндоо же болбосо жашоо агымы деп аталган документти толтурушу талап этилет. Таржымалда талапкер тууралуу жумуш берүүчүнү кызыктырган бардык маалымат камтылып, жумушка тиешеси болбогон маалыматтын берилбегени туура болот. Бул жерде, урматтуу студенттер, өмүр баяндын үлгүсүн көрсөттүк. Андан кийин иш кагаздарынын бири бул түшүнүк кат. Түшүнүк кат кызмат тармагында кызматка байланыштуу маселени, анын айрым жактарын түшүндүрүү максатында
жетекчиге же жогорку органдарга жиберилүүчү расмий иш кагазы. Түшүнүк кат, ички түшүнүк кат жана тышкы түшүнүк кат болуп бөлүнөт. Урматтуу студенттер, бул жерге дагы биз түшүнүк каттын үлгүсүн көрсөттүк. Келиңиздер анда кезектеги иш кагазыбыз кулактандыруу, жарыя чакыруу. Кулактандыруу белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүн алдыда боло турган иш-чараларга жолугушуу же болбосо чогулушка жана башка ушул сыяктуу кабар кылуу үчүн жазуу же оозеки түрүндө билдирүү. Ал эми жарыя жакынкы убакта болуп өтүүчү коомдук ар кандай иш-чараларды, мисалга алсак, жумушка алуу, концерт, кино, фильм көрсөтүү жана башка ушул сыяктуу жалпы элге жеткирүү үчүн колдонулган иш кагазы. Ал эми чакыруу болсо ар кандай маареке тойлорго, жыйындарга, илимий жана практикалык конференцияларга, симпозиумдарга чакыруу үчүн жазылган кабарлоо иш кагазы. Келиңиздер, бул жерде кулактандыруу кандай жарыяланат? Жарыя ал эми чакыруу болсо ондой жазылат. Келиңиздер, жана сиздер менен сөз кылганыбыздай эле иш кагаздардын экинчи топко бөлүнүшү уюштуруу тескеме иш кагаздары. Уюштуруу тескеме иш кагаздарына өкмөт, мамлекет тарабынан кабыл алынган расмий иш кагаздары кирет. Аларга токтом, жарлык, буйрук, көрсөтмө, акт, тескеме, протокол, ошондой эле уюштуруу, башкаруу мүнөзүндөгү башка иш кагаздары да кирет. Негизинен иш кагаздарынын ичинен уюштуруу тескеме иш кагаздары саны, аткарылуу өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча жеке уюштуруу иш кагаздарынан кескин айырмаланат. Расмий иш кагаздары деген атоонун өзү да шарттуу болуп саналат. Ошол себептен расмий иш кагаздары деген атоо бул китепте, ал эми уюштуруу тескеме иш кагаздары деген атоо менен аталат. Бул атоо Кыргыз Республикасынын номер 370 токтомуна ылайык. Келиңиздер, эми мыйзам. Мыйзам дегенибиз бул бардык үчүн бирдей милдеттүү жүрүм-турумдардын эрежеси камтылган ченемдик укуктук акт. Мыйзамдар адамдардын укуктарын жана милдеттерин өз ичине камтыйт жана көп ирет колдонууга багытталат. Президент, өкмөт, депутаттар жана 30 000 шайлоочусу мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ. Бул үчүн ага 30 000 жарандын колун топтоо же өкмөт аркылуу киргизүү керек болот. Министрлик дагы өз алдынча мыйзам кабыл алуу демилгеси менен чыга албайт. Ал муну адатта өкмөт аркылуу ишке ашырат. Парламентке киргизилген мыйзам долбоору адегенде Жогорку Кеңештин тийиштүү комитети тарабынан каралат да, андан кийин Жогорку Кеңештин бардык депутаттарынын кароосуна киргизилет. Эреже катары мыйзам долбоору талкуулоонун биринчи баскычынан же биринчи окуу деп аталган жол жободон өткөрүлөт жана жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кабыл алат. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, республиканын президенти тарабынан бекитилет. Устав. Устав
mekeme, uyum je işkananın işmerdik bagıttарын, hukuktарын, mildetтерин жана ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Ар бир мекеме, уюм, ишкана менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай өз ишмердигин аныктоочу уставга ээ болот. Уставдын жалпы жоболору мамлекеттин аракеттеги нормативдик актыларына карама каршы келбеш керек. Уставга өзгөртүүлөр киргизилсе, юстиция бөлүмүнөн кайра каттоодон өтүшү зарыл. Нускама. Нускама ар кандай ишти уюштуруу, баштоо, натыйжалуу аткарууну камсыз кылуу боюнча көрсөтмө берүү. Иш тартибин аныктоо максатында жазылган укуктук акт нускама болот. Нускамадагы эрежелердин туура аткарылышы иштин жүрүшүнө оң таасирин тийгизет. Ал бийлик органдары тарабынан даярдалып, мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин тиешелүү тармактарда күндөлүк турмушта иш жүзүндө колдонууга жана аткарууга алынат. Бул документте аткарууга тийиш болгон бардык маселелер камтылуусу тийиш. Нускама адистер тарабынан түзүлөт жана өкмөттүн, министрликтин, мекемелердин коллегалуу чечимдеринин негизинде атайын токтом менен бекитилет. Ар бир мекеме өзүнүн багытына ылайык зарыл нускамаларды иштеп чыгууга жана өзүнүн өндүрүштүк иш аракетинде пайдаланууга укуктуу. Мындай нускама жетекчилик менен жамааттын биргелешкен жалпы чогулушунда талкууланып бекитилет. Ошол күндөн тартып бул документ укуктук күчүнө кирип, коюлган талаптар, иштин жүрүш темпи, аларды аткаруудагы жалпы көрсөтмөлөрү ар бир кызматчы тарабынан толук аткарууга милдеттүү катары эсептелет. Жарлык. Жарлык мамлекет башчысы тарабынан чыгарылуучу ченемдик же индивидуалдык акт болуп саналат. Жарлык менен мамлекеттик орден, медалдар, ардак наамдар, дипломатиялык рангтар ыйгарылат. Өлкөгө өзгөчө кырдаалдар киргизилет жана башкалар. Жарлык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Бул иш кагаздары ар түрдүү министрликтер, ведомстволор жана башка мекеме уюмдар тарабынан жетекчиликке жана аткарууга алынат. Бул иш кагаздарында мамлекет менен өкмөттүн маанилүү маселелери, мисалы, жогорку кызматкерлерди кызматка дайындоо же кызматынан бошотуу чагылдырылат. Жарлыкта тиешелүү маалым даректер көрсөтүлөт. Келиңиздер эми токтом. Урматтуу студенттер, токтом мамлекеттик маанидеги буйрук. Көрсөтмөнү аткаруу боюнча кабыл алынган нормативдик документ. Ал республиканын өкмөтү, министрликтер жана ведомстволор жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтери жана башка аткаруу түзүмдөрүнүн башкаруу органдары тарабынан пландык иш-чараларды, көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу үчүн чыгарылат. Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай эки түргө бөлүнөт. Биринчиси кыска мөөнөттүү токтом. Маданий иш-чара белгилүү күнгө компанияларга арналган тапшырмаларды аткарууга багытталат. Экинчиси узак мөөнөттө аткарылуучу токтом. Узак мөөнөттө аткарылуучу мамлекеттик миңдеген чоң көлөмдөгү иш-чараны
аткарууга багытталат. Жобо мекеме, уюм, ишканалардын жалпы ишмердигин нормага салган, алардын түзүмүн, функциясын, ички бөлүнүштөрүн же кандайдыр бир кырдаалга байланыштуу иш аракеттерин тартибин аныктоочу, мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары жана токтомдорунун негизинде түзүлгөн расмий иш кагазы. Ар бир мекеме же уюм өз ишмердигин кабыл алынган жобонун негизинде жүргүзөт. Жобонун төмөнкүдөй маалым даректери болот. Биринчиси жобону бекитүү белгиси, экинчи жобонун расмий аталышы, жалпы жоболор, иш милдеттери, укуктар жана милдеттер, жетекчилик жана ошондой эле өз ара байланыштар. Көрсөтмө маалымат усулдук мүнөздөгү маселелер боюнча жогору турган уюмдук, мекеменин буйруктарын, нускамаларын жана башка ченемдик укуктук актыларын аткарууну уюштурууга байланыштуу мамлекеттик башкаруу органы тарабынан жазылган укуктук акт. Мекеме, уюм, ишканалардын жетекчилери да оперативдүү жана административдик, башкача айтканда кызматкерлерди иш сапарга жөнөтүү, чыгышына төлөтүү жана башкалар маселелер боюнча көрсөтмөлөрдү чыгаруу укугуна ээ. Көрсөтмө буйрук менен тескемеге окшош формада жазылат. Жогорку органдардын кайсы актысын аткарууга байланыштуу чыгарылып жаткан сөз болгон көрсөтмөнүн биринчи бөлүгүндө ошол актынын толук аталышы берилиш керек. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому жана башка. Көрсөтмөлөрдө конкреттүү аткаруучулары болот. Анын тескөөчүсү бөлүгү сунуш кыламын, жүктөймүн, милдеттендиремин деген сөздөр менен башталат. Билдирме. Милдеттендирилген ар кандай тапшырманын аткарылгандыгы, эмгегөргү, чет өлкөгө жасалган иш сапарынын бүткөндүгү, иш чаралардын жыйынтыкталганы жана башка ушул сыяктуу тууралуу жетекчиликке, уюм, мекемелерге жиберилген расмий иш кагазы билдирме болот. Кээ бир мекеме, уюмдарда билдирме кызматтык кат деген аталышта колдонулуп жүрөт. Билдирме арналышы жана түзүлүшү боюнча баяндама катка окшош болот. Ал колдо же компьютерде эки нускада даярдалат. Бир нускасы тиешелүү уюмга. Акт бир нече киши тарабынан түзүлүп, тагыраак айтканда 3төн кем эмес. Кырдаалды, фактыны, окуяны тастыктоочу документ. Акт мекеме, уюм, ишкананын материалдык, чарбалык, менчиктик, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп, зарыл учурда алардын пайдаланышын бар жоктугун тастыктоочу иш кагазы. Актты түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан актынын түрлөрү да абдан көп болот. Мисалга алып көрөлү. Мекеме, уюм, ишкананы жоюу актылары, тапшыруу, кабыл алуу актылары, объектиктерди кабыл алуу актылары, тажрыйба өткөрүү актылары, кызмат кылуу мөөнөтү бүткөн документтерди жок кылуу жана башка боюнча аткарылат. Акт факты материалдарга гана таянат.
andan yuridikалык баа берүү зарылдыгы келип чыкпайт. Протокол маанилүү жана көп киши катышкан жыйындын, чогулуштун, конференциянын же бир олуттуу маселе талкууланган атайын отурумдун өткөрүлүшүн, андагы катышкан адамдардын сүйлөгөн сөзүн жана кабыл алынган чечимин же токтомун баяндаган документ болуп эсептелет. Протокол толук жана кыскартылган түрдө жазылышы мүмкүн. Кыскартылган түрүндө чогулуштагы талкуу бөлүгү алынып салынат да, ал маселе боюнча кабыл алынган чечим гана жазылат. Протокол төмөнкүдөй түзүмдөрдөн турат. Биринчи киришүү бөлүгү, экинчи негизги бөлүгү. Бул расмий кагаз ушундай чогулуштун кайда, качан өткөрүлгөндүгү, катышкандардын саны менен жеке аты жөнү, жыйындын төрагасы, катчысы жана күн тартибин көрсөтүү менен башталат. Бул протоколдун кириш бөлүгү. Протокол негизги бөлүгү 3 бөлүктөн турат. Угулду бөлүгүндө баяндама жасаган адамдын аты жөнү, кызматы, илими жана башка ушул сыяктуу даражасы көрсөтүлүп, ал жасаган билдирүүнүн темасы жана анын мазмуну кыска, даана текст менен жазылат. Эгер баяндама даяр болуп, жыйындын катчысына өткөрүлүп берилсе, баяндама тиркелет деп көрсөтүп коюлат. Чыгып сүйлөгөндөр бөлүгүндө жасалган баяндамага, билдирүүгө карата жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөрдүн сөзү жазылат. Алардын оюн бурмалоого же ыксыз кыскартууга жол берилбейт. Берилген суроолор, аны ким бергендиги, аларга алынган жооптор дагы жазылат. 3 бөлүктө токтом кылат. Маселени талкуулоонун жыйынтыгы боюнча алынган чечим жазылат. Керек учурда колдонгон каршы калыстардын саны көрсөтүлөт. Протоколдогу кабыл алынган токтом жыйындын төрагасы менен катчысы кол коюп, мөөрү басылгандан кийин гана күчүнө кирет. Буйрук башкаруу практикасында көп пайдаланган буйрукчул документ болуп саналат. Буйрук башкы маселелерге байланыштуу, мисалы, мекеме, уюм, ишканалардын ички маселелери боюнча мекеменин же анын ички түзүмдөрүн өзгөртүү, жоюу же кайра түзүү маселелери боюнча, нускама, жобо эрежелерди жана башка бекитүү маселелери боюнча, ошондой эле кадрлар маселеси, кабыл алуу, которуу, бошотуу жана башка боюнча чыгарылат. Буйрукта жогортон келген жетекчилер тарабынан чыгарылган жана аткарууга милдеттүү болгон ар түрдүү көрсөтмөлөр, иш-чаралар боюнча маалымат тийиштүү же жооптуу кызматкерлерге жеткирилет. Буйруктарды 3 топко бөлүштүрүп кароого болот. Биринчи, уюштуруу маселелери боюнча буйрук мекеме, уюм, ишкананын түзүлүшү, жоюлушу, кайра түзүлүүсү, жамааттык кеңеш, комитеттерди түзүүдө, башкаруу, уюштуруу түзүмдөрүндө бекиткенде жана башка учурларда чыгарылат. Экинчиси, негизги ишмердүүлүк боюнча буйрук уюмдун ишмердигин каржылоо тартибин камсыздоо, эффективдүү иш үчүн материал, жабдык менен камсыздоо, илимий техникалык саясатты жүргүзүүгө, сапаттуу продукция өндүрүүгө жана башка багытталган маселелер боюнча чыгарылат. Үчүнчү, өздүк курам боюнча буйрук кызматкерлердин иштен кетүүсү, кабыл алынуусу, бир орундан экинчи орунга жылуусу, эмгек эргүүсүнө кетүү, келүү, сыйланганда же кайсы бир орунсуз
жоругуна баа берилгенде жана башка жагдайларга карата чыгарылат. Мамлекеттик маанидеги буйруктарды мамлекет башчысы, президент же өкмөт башчысы чыгарат жана ал массалык маалымат каражаттарына жарыяланат. Алар тийиштүү мекемелер, министрликтер, уюмдар тарабынан жетекчилик алынып, бүткүл калктын эсине салынат. Көп учурда кызматкер өзүнө тиешеси бар буйруктун көчүрмөсүн талап кылат. Аны басма жүзүндө даярдап, буйруктун кайрылган киши сураган бөлүгүн толук көрсөтүү керек. Берилген кагазда көчүрмө анык деген кеңсе кызматкеринин колу мөөрү болуш керек. Урматтуу студенттер, сиздер дагы окууга кабыл алууганда буйрук чыгарылат, жана ошондой эле окуудан четтетилгенден кийин дагы буйрук чыгарылат. Отчет. Пландаштырылган иштердин, берилген тапшырмалардын аткарылышы, кызматка жана илимий изилдөөгө байланыштуу иш сапарлардын жыйынтыгы тууралуу иш кагазы отчет болот. Отчет кызматкер же жооптуу комиссиянын төрагасы мүчөлөрү тарабынан жетекчинин наамына жазылат. Отчетто аткарылуучу иш, аны аткарууда эмнелерге көңүл бурулганы, эмнелер аткарылбай калганы, кандай кемчиликтерге жол берилгени, эгер иш аткарылбай калса, аткарылбай калышынын себептери, кемчиликтери жоюунун жолдору сунушталат. Мазмуну боюнча отчет мезгилдүү иштер, иш сапары жана атайын тапшырма отчеттору болуп бөлүнөт. Тескеме. Урматтуу студенттер, тескеме ар кандай башкаруу деңгээлиндеги ыкчам чечүүнү талап кылган маселелерди көрсөтүлгөн мөөнөттө чечүү үчүн жетекчиси тарабынан чыгарылуучу буйрукчул документтин бир түрү. Тескемени биринчи жетекчиден башка да чарбалык, өндүрүштүк, администрациялык иштин ыкчам маселелери боюнча жетекчинин биринчи орун басарлары, башка адистер, структуралык бөлүмдөрдүн жетекчилери чыгарышат. Буйруу таасири этүүнүн чектелген мөөнөтүнө жана аткаруучулардын тар чөйрөсүнө жайылтылат. Тескеме буйрук сыяктуу эле даярдалат. Студенттер, өз алдынча иштөө үчүн сиздерге темаларды бермекчимин. Өздүк иш кагаздары, уюштуруу тескеме иш кагаздары, иш кагаздарынын түзүлүшүнө жана мазмунуна карап бөлүнүшү, иш кагаздарынын аталышы жана жазылышы. Кайрадан сиздер менен жаңы темада көрүшкөнчө аман болуңуздар.